Азыр GetLike'a бот улаштырабыз. Ботту жөнөтөм мындай ссылка менен. Мына ошол ссылкага кирип установить кылабыз. Установить кылгандан кийин бот өзү эле задание аткара берет. Эгер телефонуңуздар экиге бөлүнсө, бир жагынан кино көрүп YouTube'дан, бир жагынан ушу заданияга коюп койсо, өзү бот акча чогултуп берет. Азыр установка болуп атат. Установка болгондон кийин ошол GetLike'да аккаунтубузду кошобуз. Мына открыть дегенди басып, басабыз. Анан вход регистрация кылып алганбыз да башындачы. Мына ошол жерге логинибизди же болбосо email почтабызды жазабыз. Анан пароль жазабыз. Анан я не роботту галочка коюп, я не роботто эмне сүрөт белгиледи, ошону белгилейбиз дагы. Анан войти кылабыз. Кирди. Киргенден Instagram'ды сурайт. Instagram'ды да сохранить этебиз. Номер же болбосо логин жазып, пароль жазып, войти кылабыз. Будан деле мына кирдим, не сейчас кылып коем, сохранить же болбосо сохранить данные десе деле болот. Анан мына задание чыкты. Эми өзү эле аткарып баштай берет. Өзү жайдан аткарып берет. Будан деле ошондой YouTube'дан видео көрүп ушуну коюп койсок болот. Эгер телефонуңуз экиге бөлүнсө да, жана экраны. Мен эчтекесине тийген жокмун, өзү болуп атат. Анан дагы Instagram 777 дегендин да боту бар. Мына ошону дагы алда задание аткарат, алда ботта батыраак аткарат, задание көп ада түгөнбөйт. Ошодон да иштеп, будан да иштеп, өзүнүн бош убактыңызда ушуларды коюп койсоңуз, мына акча кошулуп атат, мына өзү эле аткарып берет. Бир нерсе жумуш кылып атканда ушуну коюп кетип калса болот. Подписаться болуп атат өзү. Буну жүз болгондо Paye'ге, Kiwi'ге чыгарсак болот. Ким кошелек ачылык болсо, ача албай жатса, мага айтсаңыздар, мен ачып берем. Приложенияга киргенде начать работу же сбросить авторизацию деп чыгат. Эгер өчүрүп башка кошом десе сбросить кыласыздар. Эгер жаңы иштеп кайра эле ошол аккаунт менен иштейм десеңиздер, начать работу дегенди басып эле кайра эле иштеп баштай бересиздер. Өзү иштейт бул айткандай. Иштебейсиздер да сиздер. GetLike'a регистрация кыла элек болсоңуздар, описанияга ссылка коюп коем, жана WhatsApp ссылкамды да коюп коем.